Кыргыздын сонун сөзү бар. Атаңдан мурун сакал койбо деген. Аны билесиздерби маанисин? Мен көпкө чейин ушунун маанисин түздөн түз кабыл алып келгем. Баягы атаң өзү карлыктын белгиси келип сакал коймой, сен да сакал койбо деген маани болсо керек деп. Бирок мунун түпкү тамырын жакында билдим. Бул атаңа акыл үйрөтпө деген маани экен. Көрдүңүздөрбү? Биздин кыргыз эли илгертен психолог болушкан. Ошол сыяктуу бул жашоодо биз ата энебизге кандай гана кыйын болуп кетпейлик, кандай гана бай болбойлук, канча адамды башкарбайлык, биз ата эненин алдында ар дайым ылдыйбыз. Биз ата энебиз үйдө болот ар дайым. Алардын алдында биз иерархия деп коет, ошо ата тектин ата энем, менин балдарым, ошол системаны бузбашыбыз керек. Баардык көйгөй бул жашоодо ошол системанын бузулушунан келет экен. Эгер ушул баягы маалымат сизге жагып, деги эле мен ушу ата тек, деги эле көп жакшы маалымат алам десеңиз, менин баракчама кат алууну унутпаңыз.